Ошмунун ректорунун милдетин аткаруучу болуп Кудайберди Кожобеков дайындалды. Эң мыкты деп табылган университеттин окутуучусу Дубайга эс алууга барат. Мамлекеттин келечеги мамлекеттин тилинде аталышындагы конференция университетте орун алды. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды кесиптештерим менен бирге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Ошму жаңылыктары, кызматта Айганыш Туратбек кызы. Ошмунун ректорунун милдетин аткаруучу болуп Кудайберди Кожобеков дайындалды. Буга байланыштуу жалпы жаамат менен жыйын уюштурулуп, ага университеттин окуу иштери боюнча проректору Замирбек Бөжөнов, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин статс катчысы Жапаркул Ташиев катышкан. Мында билим берүү жана илим министрлигинин статс катчысы Жапаркул Ташиев Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин ректорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалгандыгын маалымдаган. Белгилей кетсек, Кудайберди Кожобеков 2017 жылдын февраль айынан тартып аталган министрликте орун басар кызматын аркалап келген. Ал 1997 жылы Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинин математика адистигин аяктаган. Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. Алгач эмгек жолун окуу жайдын колдонмо математика жана информатика кафедрасынын окутуучусу болуп баштап, университеттин окуу иштери боюнча проректору кызматтарына чейин жеткен. Эң мыкты деп табылган университеттин окутуучусу Дубайга эс алууга барат. Жеңүүчү окуу жай боюнча өткөрүлүп жаткан мыкты окутуучу, мыкты лектор конкурсунун негизинде тандалууда. Мында катышуучулар негизинен 3 тур менен ат салышып, азыркы учурда конкурстун акыркы этабы уюштурулуп жаткан кез. Ал эми Надира Камчыбек кызы сынак кандай өңүттө жүрүп, кимдер катышып жатканына кызыгып көрдү. Окуу жайдын 8 окутуучусу Дубайга жолдомо алуу үчүн ат салышууда. Тагыраагы университет боюнча мыкты окутуучу, мыкты лектор конкурсу жарыяланган. Талапкерлер 3 этап боюнча тандалып, алгачкы турда билим берүүдөгү алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларын чагылдыруучу эссе жазышат. Мындан сырткары өздөрүнүн иш усулдарын колдонуу менен сабак өтүп берүү да конкурстун шарттарынын бири. Ал эми жеңүүчү университетте көп жылдан бери эмгектенген, тажрыйбалуу мугалимдерден куралган калыстар тарабынан ачык добуш аркылуу аныкталат. Конкурсанттардын тапшырган документтерин, көрсөткөн баягы тартып келген сабактарын, алардын көрсөткөн мастер-классын көрүп, атайын баягы баалоочу критерийлер жазылган бланкаларды толтуруп, атайын балдарды беришет. Анан акырында ачык добуш менен эң көп балл топтогон ошол талапкерибиздин эң мыктылыгы аныкталат. Аталган конкурска орус тили жана орус адабияты мугалими Өмүркан Шайымкулова да катышууда. Өмүркан айым 18 жылдан ашуун өмүрүн студенттерге билим берүүгө арнаган. Алгач мектепте окуучулар менен иштешип жүргөн мугалим бүгүнкү күндө окуу жайдын индустриялык педагогикалык колледжинде орус тилинен сабак берет. Анын айтымында мектеп окуучуларына сабак өтүүгө караганда студенттер менен иштешүү бир топ түйшүктү талап кылат. Мугалимдик кесиптин оңой эмес экенине түшүндүм. Себеби ар бир студент бул жерге окуймун, билим аламын деп келет. Ошон үчүн мугалим дайыма ар бир сабагына талыкпай эмгектенип даярданып өтө даярдык менен келиш керек деп эсептейм. Ошондой эле аталган конкурска ар бир факультеттен бирден талапкер тандалып, ал эми жеңүүчү 40 000 акчалай сыйлык, андан сырткары Дубайга жолдомо алат. Калган орундарга да акчалай сыйлыктар жана грамоталар каралган. Бүгүнкү күндө конкурстун акыркы этабы өтүүдө. Жыйынтык октябрь айында чыгарылат. Ош мамлекеттик университетинде дегеле окуу жайда эки гана негизги ишмердүүлүк бар да. Биринчи окуу ишмердүүлүгү, ал студенттин ишмердүүлүгү, студент окуп билим алыш. Экинчиси окутуу ишмердүүлүгү. Бул окутуучунун иши. Ушул эки ишмердүүлүк жакшырганда гана билимдин сапаты болот да. Ошон үчүн биз окутуучулардын ишмердүүлүгүн абдан күчөтүп, ошого көңүл бөлүп, коомчулуктун да көңүл бөлүп, окутуучулардын кадыр-баркын да жогорулата элдедик. Эске салсак, конкурс окуу жайдын 80 жылдык мааракесине карата өткөрүлүүдө. Алсак, окутуучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатын көздөгөн бул сыяктуу конкурстар бир нече жылдан бери өткөрүлүп келет. Надира Камчыбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошму жаңылыктары.
Мамлекеттин келечеги мамлекеттин тилинде. Мындай аталышта окуу жайда Республикалык илимий тажрыйбалык конференциясы орун алды. Эне тилдин беделин көтөрүү максатында өтүп жаткан иш-чарага университеттин бүт жааматы жана коноктор келген. Конференцияда кыргыз тилинин учурдагы абалы, адабиятты окутуунун жолдору деген аталышында бир топ баяндамалар окулду. Ал эми конференцияга келип түшкөн бардык макала, илимий баяндамалар атайын басылмадан чыгарылып, илимий чөрөгө сунушталат. Республикалык илимий тажрыйбалык конференциясы орун алды. Эне тилдин беделин көтөрүү максатында өтүп жаткан иш-чарага университеттин бүт жааматы жана коноктор келген. Конференцияда кыргыз тилинин учурдагы абалы, адабиятты окутуунун жолдору деген аталышында бир топ баяндамалар окулду. Ал эми конференцияга келип түшкөн бардык макала, илимий баяндамалар атайын басылмадан чыгарылып, илимий чөрөгө сунушталат. Ага улай эле тарых тилим тумар турагым куттуу болсун 30 жылдык мыйзамың аталышында окуу жайдын орус филологиясы факультетинде музыкалык кече болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30 жылдыгына жана ошмунун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган. Музыкалык кече мамлекеттик тилди сактоо, даңазалоо жана жайылтуу максатында ар жылы өткөрүлүп келет. Мындан улам Самалыкта кыргыз тилин даңтаган ыр бийлер орун алып, сахналаштырылган көрүнүштөр чагылдырылды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгына быйыл 30 жыл болду. Бул аралыкта эне тилге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, бир топ иштер аткарылган. Алсак, окуу жайда тил саясаты жакшы жолго коюлуп, алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн. Кабарчыбыз Мерим Алмазбек кызы материалында кененирээк сарысеп салган. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 30 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Ош мамлекеттик университетинде да тил саясаты жакшы жолго коюлуп, эне тилдин беделин көтөрүүгө багытталган түрдүү иш-аракеттер көрүлүп келет. Азыркы мезгилде кыргыз тилин колдонуунун чөйрөсүн кеңейтүү үчүн башкарууда, иш кагаздарын жүргүзүүдө жана билим берүү системасында бир топ жылыштар болгон. 2014-2020 жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны ишке ашыруу атайын программасы бар. Ушул программанын алкагында жүрүп атат. Эми бизде башка окуу жайлардан айырмаланып, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө чоң потенциал бар. Бизде атайын өз алдынча факультет бар, ал жерде мыкты, тажрыйбалуу, окумуштуу ага эжекелерибиз эмгектенет. Бардык мүмкүн болгон ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны жайылтуу, келечек муунду ошол көп тилдүү билимге ээ болгон адистерди даярдоо багытында иштер жүргүзүлүп келе жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамы президенттин жарлыгы кабыл алынган жоболордон улам кийинки учурларда эне тилге болгон суроо талап жогорулаган. Буга мисал мамлекеттик жана жеке ишканалар, эл аралык уюмдардын кызматкерлери кыргыз тилин мыкты деңгээлде өздөштүрүүгө кызыктар экенин билдирип, окуу жайда тил курстары уюштурулганын маалымдашат. Бул курстарга катышкан катышуучулар үчүн кызыктуу болду. Анткени баягы методиканын кызыктуулугуна, маалыматтардын көптүгүнө ыраазы болгон катышуучулар бул курстарга кайрадан келүүнү самап дагы кетишти да. Башкача айтканда, биз өзүбүздүн деңгээлибизди 2-3 деңгээлге көтөрсөк деген ой болду. Мындан сырткары азыр Кыргызстандын аймагына келип жаткан чет элдик уюмдар, Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү, жеке компаниялар өздөрүнүн кызматкерлерин мына ушу кыргыз тилин үйрөтүү боюнча суроо талаптарын берип жатышат. Алсак, Ошмунун илимий китепканасында акыркы 5 жыл ичиндеги кыргызча методикалык окуу китептери, монографиялар 35% көрсөткүчтү берген. Ал эми учурда окуу жайда 1 миллиондон ашык китеп болсо, алардын 70%га жакыны кыргыз тилдүү китептер түзөт. 80 жылдык мааракени тосуунун алдында турабыз азыр. 80 жылдык мааракеге ээ болгон илимий китепкананын фонду бүгүнкү күндө миллиондон ашкан адабиятты түзөт.
Анын ичинде 35 миңден ашуун биздин китеп күйөрмандарынан белекке келген. Тилди өнүктүрүүдө илимий изилдөө иштери абдан арбын. Бул багытта диссертациялык иштерин жактаган окутуучулардын саны көбөйүп жатканы кубанарлык көрүнүш экендигин Ошмунун илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы Гүлжамал Анарбаева белгилейт. 45 жылдын ичинде 150-гө жакын 140-тан ашуун биздин окутуучуларыбыз кандидаттык докторлук диссертацияларын коргогон болсо, алардын ичинен 30%-дан ашууну ушул кыргыз тили, кыргыз адабияты жана аларды окутуунун технологияларына арналган илимий изилдөө иштери болуп саналат. Ошону менен бирге бизде ошол жыл сайын мыкты окуу китеби, мыкты окуусулдук колдонмосу, мыкты монография аттуу конкурстарыбыз бар. Мына ошол Ош мамлекеттик университетинин профессордук окуучулук курамы тарабынан ошол жарыкка чыккан китептердин мыкты китептерине жылда акчалай сыйлыктар, дипломдор берилип келет. Кыргыз тилди өнүктүрүүгө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Атайын комиссиясы тарабынан сынактар жарыяланган. Мында жалпы жогорку окуу жайлардын мугалимдери катышып, кыргыз тилин окутуунун усулдук багытта жүргүзүлүшү боюнча жүргөн. Жүргүзүлгөн сынактарга окуу жайдан Тотукан Дыйканбаева, Сурмакан Сейитбекова, Сатканбай Момуналиев, Курманжан Нармырзаева менен Мастура Шарипова жана бир топ окутуучулар катышып, баш байгеге жана түрдүү сыйлыктарга ээ болушкан. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим. Дал ушул сөздөр ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, сезимибизди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. Анткени эне тилибиз биз жарыкка келгенде биз менен бирге жаралып өмүр кечирет. Мындан улам кылымдар бою кыргыз тили өзүнүн ыйыктыгын, бийиктигин, өлбөстүгүн сактап калууга эгедер. Кыргыз Республикасындагы Түркиянын өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат баштаган делегация ректордун милдетин аткаруучу Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Мында ректордун милдетин аткаруучу Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин ишмердиги, Түркиянын бир нече жогорку окуу жайлары менен байланыштары кызматташтыктын алкагында биргелешип ачылган. Ошондой эле элчи мырза окуу жайдын Түркиянын алдыңкы университеттери менен алгылыктуу кызматташып келе жаткандыгын, ар бир Ошко келген сапарында окуу жайга баш багып жылдан жылга университеттин өсүп өнүгүп жаткандыгына күбө болуп келе жаткандыгын билдирди. Аны менен катар эле эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экенин баса белгилеген. Бул Үмүт телестудиясынын жаңылыктар маалымат кызматы болду. Ушул жана башка маалыматтарды Ошмо Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан жана ошондой эле Facebook баракчабыздан көрүңүздөр. Кызматыңыздарда Айганыш Туратбек кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү. Саламатсыздарбы? Эфирде Үмүттө баарлашуу берүүсүн жалпыңыздарды келе жаткан эне тил майрамыңыздар менен куттуктап, бүгүн биз кыргыз тили жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Аны менен бирге эле кыргызча эркин сүйлөп ырдай алган биздин чет өлкөлүк жарандар менен маек курмакчыбыз. Биздин студияда бүгүн конокто медицина факультетинин студенттери. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Алгач өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер. Менин атым Аднан Аббас. Индиянын Кашмир Шарман келген. Ош мурда 3-чы курста окуйм. Жакшы. А сизче? Менин атым Ашраф. Мен Индияда Кашмир шаарынан келдим. Мен Ош мурда эл аралык медицина факультетинде 3-чы курста окуйм. Жакшы. Кыргызстанга келгениңизге канча жыл болду? Мен Кыргызстанга 2017-жылы келген. Азыр 2 жылдан ашты. Ош мурда 3-чы курста окум жатам. Жакшы. Кыргыз тили сизге эмнеси менен жакты? Канча убакытта өздөртүрдүңүз? Кыргыз тили көз жана кызыктуу тилдерден мен кыргыз тилин 1 жылда үйрөндүм. Жакшы. Кыргыз тилинде ырларды же макал-лакаптарды билесиздерби? Мен кыргыз тилинде ырларды, макалымды билем. Дагы Чеңгиз Айтматовдун Жамила повестини Сейтин монолог айтып бере алам. Анда эң жакшы негизинен ушул чет өлкөлүк жарандар кыргызча ырдай алса, монолог айта алса, анда бул биз үчүн өтө эле кубанычтуу нерсе. Монологуңузду айтып бересизби? Көзүн албай карап калат муңайым. Улан кыздар ойноп жүрсө алышып, деги кызык Даниярдын мүнөзү, эч ким билбейт кайдан келген күмөзү. Ал ырдаса тунуп калат теребел, анткен менин ырдай бербет көп деле. Ашыктыктын ырын сөзөт мунканып,
anda sanda karap koyup jengeme, Danyar jok, ketti bir kun ayıldan, digi jhakka ketti dedi al kurgan, bağrı buzdu çu tuşrup bilgizbi, anı menin koşu köti cemilam, Uylap aldım jatıp alıp çok komin, jenge kimde unut albay kök komin, tarttım anın al ökönü baktulu, jaşıl menin, kızıl menin, kök menin. Barakelde, en sonun. Kırgızça monologtu ал эмес Айтматовдун чыгармаларын чет өлкөлүк жарандар айтып берсе, анда өзүнчө кыргыз болгонуңа сүйүнүп, чымырканып кетет экенсиң. Аднан мырза, сиз бизге эмне айтып бересиз? Мен кыргыз ырларын жакшы көрөм. Сиздерге Ильяс Эрден ырдап берем. Мен көлгө жалгыз келип байралды. Turguzda mahabati baydu bali Jaştıgan tatal joldun canılişi Dolumdun hanatımdi hayri baldi Jaştıgan tatal joldun canılişi Dolumdun kanatımdı hayri bağdı Sizden bir bizdin kundur Ötkün ötkün Keler min naman bolsun Da bir koksu Azır min calgız oçkan Akbulu Baratam bakit izdip pamir kuzudu Azır min calgız oçkan akbulu Baratam bakit izdip pamir kuzudu Sizden bir esil mini kilgenimde Jegindi soyuguli Kilgenimde min joktu sılay jordip samayena Tapşırdım ısık buldum şamalena Min joktu sılay jordip samayena Tapşırdım ısık buldum Şamalına Азаматсыз, үнүңүзгө береке, сизди буюрса чоң сахнадан көрөбүз деп ишенебиз. Жакында буюрса кыргыз тили майрамы, мына ошол жалпы кыргызстандыктарды кыргыз тили майрамы менен куттуктап кетсеңиздер. Жалпы кыргызстандыктарын эне тилин көнү менен куттуктайбыз. Мен кыргызстандыктарында Kırgız tili jakşı söylöşün kalayım. Ene tilin bilbegin, ese jogun anıktaydı. Ene tilin sübögün, elin suyup jarıkpaydı. Рахмат, студиябызга келип бергениңиздерге чоң рахмат, окууңуздарга ийгилик. Бүгүнкүдөй дайыма кыргыз тилин барктап, даңктап, биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиздер. 500 000 саптан ашуун турган Манас эпосу, дүйнө эли тааныган Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилин сөзгө бай экендигин айгинелейт. Тилим тарых тумар турагым, куттуу болсун 30 жылдык курагың деп бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Ар бирибиз эне тилибизди барктап, баалап, сүйө билели. Эмки эфирден көрүшкөнчө.